Арбаңыздар достор, биз сиздерге Түркия мамлекетинде Кастамону деген шаарынан ысык салам жолдойбуз. Баарыңыз эле билгендей эле Кыргызстандан чыгып кеткен биздин мекендештерибиз же билим жагында кетет, же бир иш жагында кетет. Биз азыр сиздерге жакындан биздин мекендештер менен тааныштырабыз. Ал жигиттер билим жагында дагы жакшы ийгиликтерди жаратып келет, жана иш жагынан дагы жакшы ийгиликтерди жаратып келишет. Азыр сиздер менен жакындан таанышабыз. Жүрүңүздөр. Players, push up, pinky, bring up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24-karat magic in the air. Head to toe, so player. Oh, look out! Pop, pop, it's showtime. 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 Guess who's back again? Assalamu alaikum, кугандar достор, мекендештер. Биз жана айтып кеткендей эле Кыргызстандан биздин мекендештерибиз, биздин досторубуз чет жакка чыгып кеткен бир себептер бар, чоң себептер. Бир жолу бул билим жаатында билим издеп, билим алабыз деп кетишет. Экинчиси болсо бул мүмкүнчүлүк деп кетишет, акча табуу жолдору. Азыркы учурда мен бир кубанып турган нерсе, ушундай жигиттер менен сүйлөшүп отурабыз. Мен ушу Кастамонуга келгенде сұраштырдым, қандай қырғыздар бар, қандай біздің мекендештеріміз бар дегенде дароо эле силер жөнүндө мага маалымат жеткиришти. Силер менен өзүм таанышпасам дагы тааныштырып өтөйүн. Азат, Хадис, Наилан. Адам кылып турабыз, силер үчүн адамдын кылган ишине кубансаң сага да кубанат деген. Сиздердин ишиңизге биз көрүүчүлөр баардыгыбыз кубанып отурабыз. Сиздердин ийгилигиңерге ошол боюнча бир аз кененирээк айтып берсеңиз. Кантип бул жерде иштеп калган же кантип ушул жерде иштеп калган? Бул жерде негизи башында 2 жыл мурун бул жерге өзүбүз айтып болуп киргенбиз. Бир жылдан кийин ушул жердин хозяйыны бул жерде сатат деген дароо эле бизге биринчи маалымат жетти. Көптөгөн сүйлөшүүлөрдүн аркасынан макулдугун алып сатып алып турабыз. Дагы бир суроо иштен тышкары билим жагында. Булар сен билим жагында кандай киши окуйсуң, канча жыл болду бияка келгениңерге? Жалпысынан биринчиден баштайбыздар. Жалпы кыска маалымат айтып болсок, мен биринчи тилди Манас мектебинде окуйм, Манас мектебинде иштеп, 5-гимназияда иштеп. Манастан түрк тилин үйрөнүп, бир жыл. Анан бул жакка келип, ошо мамлекеттик экономика жана мамлекеттик башкаруу бөлүмүндө, факультетинде менеджмент бөлүмүндө окуйм. Жакынча курсту быйыл бүтүрүп атабыз. Чындыгында ошо окуу негизинде өзүчө өтүп кыйын себеп дегенде анын программасы кыйын эмес. Программасы кыйын болуп бирок адамдардын тилге адаптация болуу biraz кыйыныраак болот да. Быйыл демек бүтүрөсүздөр. Быйыл. Бүткөндөн кийин кандай пландар болот? Азыр негизи дагы бир башка точканын үстүнөн иштеп жаткан болобуз. Жаңы жылдан көрсөтүш. Саяхатка барып калабыз. Жакшы. Анан дагы бир суроо, бул Кыргызстанга тиешелүү. Кыргызстанга барып тырчылар менен бармысызбы? Ошол кичине эки жылда бир барасың, 2 жылда 3 жыл болуп кетет. Жайында барып келдик. Үчөөбүз. Бирок чогуу бара алган жокпуз да, эмес жаман болду. Очередтен барган тура келди, биякта Жакты карап турасыздар. Мен ананда байкашымча, бул жерде сиздер иштеппей, сиздер ушу башка адамдарга да мүмкүнчүлүк берип атасыздар. Канча адам иштейт? Жалпысынан Түркиянын ошо законуна караганда негизи эгер башка бир өлкөнүн жараны
bir ошондой ишкана ачып иштеп аткан болсо, төрт жаранын ишке алып, алардын патентин бериш керек, алардын ошо страховкасын төлөп, дагы ошонун айлыгын бериш керек. Биз азыр ошол дагы 4 киши бирге иштейт, биздин сактары. Ошо негизинен 7 киши иштейт. Ошо график түзүмүбүз, графикке жараша сабактан сырткары биз дагы бул жакка келип, көз салып, ошо иштеп турабыз. Негизи башка өткөн жаран деп калдыңыз. Ошол башка өткөн жараны бул жакта бизнес ачуу оңойбу же? Албетте. Бизге бул жерде аларда ошол биринчи кыйыныраак болду да. Өзүбүз Түркиянын жаранды болгондуктан оформлениясы жагынан кичине кыйналдык. Бирок аягында жалпысынан жеңил эле чындыгындачы. Бирок биз биринчи болуп иштебегендиктен студент болгондугунан Азыр жашыңар канчада? 22 десиздер. Үйдөн элесиздер? жок. Жакшы. Бизде дагы бир суроо, мисалы Кыргызстанда дагы тукандарыңыздар калды, ата-энеңиздер калды. Бул жакка чакырдыңыздар, бул жакка келиңизге чакырганга мүмкүнчүлүк болдубу? Буюрса Турасынан чакырасыздар. Чөзүнтүн ата-энелерибиз келип, окуу жайында жашаган жерде алар дагы башка бир кубаныч менен келет турбу дейт. Бул жердин аталышы Орто Шекерде. Эмне үчүн ошондой ат, анан келген адам эмне жейт? Таттуу нерсе жейт. Bizde kofeler var. Турецкий кофе, en albancı birinci Турецкий кофе doğalca. Ondan sonra cappuccino, latte, alan kofeler türleri var. Hoş. турецкий кофелердин өзүнө түрлөрү бар да. Мененген кафеси, дибек кафеси, Дамлас кафеси, түрк кафеси, ошол бар да. Ошонун баардыгы бар бизде. Андан сырткары дагы обычный бар, классический турецкий кофенин өзү үчкө бөлүнүп турат. Sade, orta şekerli, şekerli. Ama olsa bana 5 sakara, sakara, andan keyin az şekerli degen sakara, orta şekerli, orta şekerli. Kırmızı böyle şunday deyip aymasın. Oşonun adına bizge oşa. Sizler bizge master-class ko'rsatsangiz. Жанагы ошондо бат жасалган, тост жасайды. Анан Аталыштар кандай эле? Чий кофе анан базлама тост. Достор, азыр бизге Эрлан өз колу менен базлама тост деген тост жасап бермекчи. Эрлан, бул базлама тост. Базлама тост негизинен бул эми базлама нандын аты да. Бизде нан түрлөрү болот, мисалы бөлкө нан, навай нан. Ошондой сыяктуу нандын аты. Шундай кылып көрсөк биздин бар гомеш нан болуп чыгат да. Ошондо жарымдан бөлүп ага биз биздеги колбасаларда колбасаны нарезка болгон колбасаларды коюп жасалышы негизи өтө оңой, өтө жеңил, негизи студенттердин тамагы. Себеп дегенде биздин дагы университетке жакын болгонубуздан студенттер көбүнчө аудитория ошол студенттерде. Ошо студенттерге баягы арзан жана бат жасалганда студенттердин капчыгына ыңгайлуу жана ошондой бат жасалган сабакка кеш барган болсо дагы 2-3 мүнөттүн ичинде даярдалат. Андан сырткары бизде кахвалды деп бар. Ошо танкы тамак. Андан дагы ушундай тамак беребиз. Мисалы бул жерде 12 түрлүү нерселер болот да. Помидор, колбаса, сыр брынза, сыр моцарелла, ошондой эле оливкинин 2 түрү, жашыл карасы. Ушул жерге эле бүт баардыгы батат. Картошка фри, ошондой эле варенье, сливочное масло, жумурка сыяктуу көп нерселердин баардыгы батат. Кийинки эмне жасайбыз? Бул жасалып турган нерсени чий көфте деп коет. Которгондо бизге которгондо чинки котлет сыяктуу коюлат да, бирок биздин котлетке так окшошпойт. Башка нерсе чики эт кошулат. Андан сырткары чечевица кошулат, жана ошондой бахарат деп коет, специя. Ардуу специя. Дамын чыгарып да, Муну сиздер өзүңүз жасайсыздар же жасап булар салат сети буга көп нерсе кошулуш керек. Көп нерсени алганда бат кабакта 3-4 күндөр тозулат. Ошон үчүн заказ кылып алып
бұл жерде мындай той бар. Ажынаған артист таппай бар. Біреу осылай не осылай. Ошо қайсын негізі бұны грамға тартып 100 грамм, ровно 100 грамм қоямыз. Грамға тартатын болса, бұл жерден Nezile bu lavaşın üstüne cayıp koyuyoruz. Bu tane жасалыш өте оңай негізі ошо жерде жасалатын нерселер маркетинге өте оңай жең бат жасалат. Bunun üstüne olsa bu olan kapısını alacağız. Kapısını alacağız. Limon sıkıyoruz. Limon sıkılmak değil. Nar ekşisi de var. Granatlı soğusta. Granatlı soğusunu koyuyoruz. Bunu da dayanır diyorsun. Evet, bunu da dayanır. Altı olsa da salçayla çok başlıyor. Hiç kıyılmaz. Çakal mı diye? Evet, koyuyoruz. Ondan sonra onun üzerinden böyle nohut suyuna kadar limonun bölümünü basıp boşu veririz. Parlantılarını için boşu kesip. Kalsanız biraz anlamlı. Dostlar, gördüğünüzler kalp жасалғанын, аядамыкын, кейін тұрса келсе сөз түрде дамытын. Сөзіңіздің бір жашауыңыз, жеке жашауыңыз қандай? Билим жақтардағы қандай отырады, еш жақтың бары? Билим жақта жақсы да, Құдайға шүкір, жақсы отырады. Көптігі тышқы жашауға уақытымыз азырақ. Жұмысқа келеміз. Жұмыстан көбісі оқуға тұрамыз. Оқудан шыққаннан Başım yıkan yeri yolundan var. Büyükçe böyle olmaz. Öğleden sonra da olur. Başka günde öyleydi. Hiç. Şu dijital meşte tutalım edinlere. 6 ay oldu. Şu 6 ayın içinde en kızıklı bir история, en kızıklı bir situasyon qanday oldu şu anda? Ситуация, бияқта көбөле коноктор эми билбейт да биз бияққа алганыбыздычы. Анан бир жолу сөз болду эми башка ишчилер жок болчу. Алар выходной болчу да. Сөз жетишпей киши бир момент болуп кетти да. Анан жетишпей чуркап жүрөбүз, анан бир конок чакырып атпайбы? Жаныбыз кайтып атпайбы? Айтпайсыңар ошо жерге. Башка ишчилер алсын. Ушундай да эмелер болгон. Көп эле болгон негизи. Tamam aytarsın. Чуркап жүргөн болчу, жетишпейчи. Doğru olanlar var. Debe oku жағына да ушундай бир кызыктуу окуя айтасың. Негизи күндө эле болот. Жок, хорошо. Күнгө эле кызыктуу минут сөздү. Эң кыйналган учур кандай болду? Төрт жылдан бери бияка жүрөсүз. Эң кыйналган учур жаңы келгенибиз болуш керек. Андан кийин үчөөбүз негизи бул кафени аларда кыйналдык го деп. Ачыкчасычы. Аларда чындык да. Жок. Ошону финанс табуу кыйналып. Чындыгында ооба, финанс жагынан кыйналдык кафени аларда. Кудайга шүгүр азыр. Достугунда биз ошо көмөк көрсөтүп. Жакшы. Менимче баарыбызга да түшүнүктүү болду го дейм. Бул жерде студент балдар окуп жүрүп, параллельно ушундай иштерди кылып атышат, ушундай кафелерди ачып, өздөрү баягы шефиңерге айтпайсыңар дегенде эле өздөрү шеф болуп атышат. Бул жакта биз абдан кубанабыз. Ошондон бир кыска нуска калып дегенге айтып койсоңор, үйдөгү же Кыргызстангабы, же жумушкаңаргабы. Бирден өзгөрүп жүргөндөрдү астында калып кеткен сөздөрдү чыгарып берсиңер. Салам Кыргызстан, салам мекеним.
Biz mekende sağındık. Alыста жүрүp, ата-энеңден бир туугандан жашаган көчөңдөн, досторуңдан алыс жүргөндө, албетте мекенди санап келсин. Мекенди жеткен наны, апаңдын колуна бышкан тамакты, атаңдын жеткен санап келсин, албетте сөзсүз. Анан ошо сагыныч жүрөктө бизге бирок ошо сагыныч дагы мотивация да болгон биздин ошо мекенибизде. Буюрса сөзсүз түрдө мекенге барып, биз ошо сагынычты бизде мотивация көп басымдуулук кылып, биз ошо мотивациянын аркасынан ошо окууга да жетишип, иш кылганга да жетишип, буюрса жакшы бир топтолуп, сөзсүз түрдө Кыргызстанга барып, Кыргызстандын экономикасын көтөрүүгө колдон келишинче аракет кылабыз деп ойлойм. Биздин бөлүм дагы ошолда окуган направлениябыз менеджменттин дагы ошо бөлүмү бул биздики бизнес управление. Ошол себептен биз багы көбүнчө ошол жаатта окуйбуз, теория жагында, практика жагында болмайт ошо. Анан ошо биздин мындайча айтканда оорубуз мекенде сөзсүз түрдө Кыргызстанда жакшы чоң бир ишкана ачып, Кыргызстандын ошо экономикасын көтөрүүгө аракет кылабыз. Жана ошондой эле бардык ата-энелер, биздин достор, менин ата-энеме дос болгондарга, бардыгына бизди тааныгандарга ысык салам. Мен чет өлкөдө окуп жүргөн студенттерге, иштеп жүргөндөргө айтып кетмекмин. Эч качан никогда не сдавайтесь. Окуңарга ийгилик, окуңарды эч качан таштабагыла, аракет кылгыла. Аракет кылсаңар баарды болот деп ойлойм. Барыңыздарга ысык салам. Турциядан Кастамон деген негизи Кастамон деген шаарын көбү тааныбайт. Кайсы жерде эмне деген өзгөчө шаар экен. Мен дагы кезип отурдум. Кастамондун Кыргызстанга окшош шаар. Айырмасы эле адамдар бар башкача. Ада бизде Кыргызстанда жашаган баягы эле балдар, адамдар башкача болду. Маданият башка. Бирок буюрса биз дагы менен биргеликте жакшы ийгиттерди жаратабыз. Силерге колдоо көрсөтөбүз, бизге колдоо көрсөтөбүз. Ошентип биз Кыргызстанды жолоп бирге буюрса.